Коомчулукта мурдагы депутат Токмок шаарынын экс-мэри Урматбек Самаевдин мамлекеттик кызматка келиши кызуу талкууланып жатат. Самаев кечээ 20 январда президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары болуп дайындалганы маалым. Бул тууралуу тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Касымалиев кол коюп, ал кызматына киришти. Эми Кудай буюрса, иш план көп, область чоң, бардыгына жетише элекпиз. Акырындык менен өз ишибизди алып барып атабыз да. Эми бул жаатында жеке эле бир эле тараптуу эмес, көп тараптуу, ошол эле билим боюнча, медицина боюнча, туризм боюнча, бардык тармагы боюнча азыр иш пландарыбызды Кудай буюрса кылып атабыз, аракеттерди иштеп атабыз, аракет кылып атабыз. Самаевдин кызматка барышы көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. Анткени ал 2023-жылы Токмок жылуулук муниципалдык ишканасында коррупциялык схеманы уюштурууга шектелип кармалган. УКМКнын маалыматына ылайык, Токмок шаарындагы жеке үйлөр борбордук жылуулук трассасына мыйзамсыз кошулуп, андан түшкөн каражаттын бир бөлүгү Самаевга берилип турган. Аталган факты боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, атка минер УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилет. Мен башынан эле ошол кармалган күндөн баштап эле четке каккан. Ошондуктан камакка алынгандан кийин 10 күнүн ичинде карап атышат ар бир материалды, ар бир нерсени. Если действительно ошол коррупцияга ошол жерде аралашкан болсом, же ошол нерсеге иш-чарада болсом, же действительно ошол мага бирөө көрсөтмө берсе, мындай мен баланча күнү акча бергем, мындай купюрада деген нерсе болбогондуктан ошол жакта ошол ККМБнын тергөөчүсү Урмат Самаевди үй камагына чыгарып бергенге деп өзү жазып, өзү сотко кайрылып атат да. Урматбек Самаев өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келген. Ал жогорку сот тарабынан ушул жылдын 14-январында кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча күнөөсүз деп табылган. Мындан бир жума мурун акталып, жетекчилик кызматка келген Самаев регион телеканалынын бир нече суроолоруна жооп берди. Биз ошол жерде шектелсек, ушул жерге отурат белек. Бул нерсе боюнча, коррупция боюнча биз да каршыбыз. Эми ар кандай талкуулар боло береткен, ар кандай иштер боло береткен, бирок ошол саясатта жүргөндөн кийин, мамлекеттин кызматта жүргөндөн кийин ар кандай сөз ээрчип жүрөт экен. Сөз ээрчигенден кийин ар бир нерсени ошол МВДнын сотрудниктери, ККМнын сотрудниктери ар бир нерсени анализдеп, эң аягында сот чечим чыгарып, ушул нерсеге ушундай болуп атат да, таза деп актап чыгып атат. Эми бул коррупция боюнча биз дагы ушул мамлекет башчыларыбызга кошо жардам бергенге аракет кылабыз. Бул эң туура нерсе деп ойлойм. Урматбек Самаев ким? Жалал Абадка президенттин өкүлүнүн орун басарлыгына келген жетекчинин өмүр баяны менен төмөндөн таанышыңыз. Урматбек Самаев 1986 жылы 25 майда Чүй районунун 11 жылга айылында төрөлгөн. Билими жогорку. 2006-2007 жылдары Каракол шаарындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн олимпиадалык резерв мектебинде бокс боюнча тренер. 2012-2015 жылдары Токмок шаардык кеңешинин депутаты. 2016 жылдын январынан тартып жогорку кеңештин 6-чакырылышында Кыргызстан партиясынан депутат. 2018 жылы июл Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын вице-президенти. 2019 жыл январ Кыргыз Республикасынын Аргымак Федерациясынын президенти. 2021-2023 жылы Токмок шаарынын мэри кызматын ээлеген. Бейле кетсек, Урматбек Самаев дайындалган күнү Жалал Абад облусунун Майлуу Суу шаарынын мэрлигине Алтынбек Жумаев да дайындалган. Тескемеге президент Садыр Жапаров кол койгон. Жаңы шайланган кала башчысы 7-каналдан жана АК-пресстин сайтында 7-каналдын мурдагы жетекчиси журналист Алтынбек Жумаевдин жүзү менен тарады. Окшош фамилиядан улам сүрөтүн алмаштырган басылмалар кийинчерээк кетирген катасын оңдогонго үлгүрүштү. Асель Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы.